Кышкы даярдык боюнча эң негизги суроолордун бардыгы талай мүмкө сизге экен. Мен да сизге берип кетейин. Негизинен Кыргызстан боюнча быйылкы жылы жакшы чыгабыз деп өзүңүз убадаңызды бердиңиз да. Мен сени сурап кетейин. Ош шаары боюнча, Ош шаары быйыл кышта тоңуп калбайбы, свет өчүп калбайбы? Көмүр былтыркыдай 12 сомго кымбаттап кетип, биз бул жерде айтып чыкпайбызбы? Эртеси кайра 6 сомго чүргөнсүңөр. Ош шаары боюнча, урматтуу Айбек Жапарович, өзүңөр билесиңер, Ошто мурун 2 рейс тейлешит шаарын. Азыр дагы кошумча мына 1 сентябрда дагы бир рейсти кошумча куруп ишке киргиздик. Бул Сулайман Тоо рейси. Жана бизде оперативный шаардын аягынан башына барганга убакыт аябай көп кетип, тейлөөнү жакшыртыш үчүн дагы бир рейс кошумча кылдык. Андан тышкары быйылкы жылы Арис программасы менен почти 195 опора орнотулду, жаңылды. Аскуя счетчиктен 30.551 счетчик коюлду. Анан СИП проводдон 19.300 метр СИП проводу курулду. Трансформатор боюнча ошол шаардын ичинде эле 15 трансформатор жаңы коюлду да кошумча. Быйыл Ош шаарында демек свет өчпөйт, кышта? Свет өчпөйт, дагы 110 киловаттык подстанция карап атабыз азыр. Сөз бересиз, Жер маселеси чечилип атат азыр. Жер маселеси чечилсе да, мына быйыл планга киргизип, Кудай буйруса жазга беребиз да. Ош шаарында быйыл кышында свет өчпөйт деп сөз бересизби? Өчпөйт. Рахмат. Кийинки суроом. Акылбек Сөмбекович. Былтыр биз эки ушул жерде сүйлөшкөнбүз да. Ош шаары боюнча. Эгерде Ош шаары өздөрүнүн бюджетин 1 миллиардка көтөрсө, мен да 1 миллиард кошуп берем деп. Ош шаары 1 миллиард 600 миллиондон 2 миллиард 500 миллионго көтөрдү да. Ошону көтөрүп бересизби? Былтыр берген сөзүңүздү аткарасызбы? Беребиз. Биз мурунку жылдарда карызын азыр 459 миллион коммунальный хозяйство боюнча жаап атабыз. Жылдын аягына чейин да карайбыз. Булар сөзүнө турса, биз да сөзүбүзгө турабыз. Булар уже сөзүнө туруп 1 миллиард көтөрүп койду, Акылбек Сөмбекович. Планды аягына чыгарайлы, дагы 1 квартал бар, көрөлү да. Кошуп бересиз? Рахмат. Эми Газпром, Арзымат Нуркулович, сизге да. Сиз былтыр Ош шаары боюнча, мен Унадыр боюнча жана ошондой эле Жапалак айылы боюнча айткам да. Туура Жапалакты аткардыңыз, бирок центральный көчө аткарылды. Айылдарга эгерде биз ошо турбаларын алып берсеңиз, тартып беребиз деп айттыңыз. Туурабы? Туура. Бул жерде Ош шаарынын мэри бар да. Мен сизге киргенмин да, Ош шаарынын мэри Бакыт мырза. Ушул мына Газпром менен биз сүйлөшкөнбүз. Центральный көчө бардыгы тартылган да. Ошо көчөлөрдүн ичине сиз проектин эле жасап бериңиз. Биз айыл чарба министри жана Минфин менен сүйлөшүп, турбаларды сатып алабыз деп мен сизге айтсам, сиз караштырайлы, байкаштыралы, көрөлү деген боюнча калып кеттиңиз да. Ошону кылып койгондо проектине 2 миллион акча кетет эле же 1,5 миллион сом. Азыркы күндө булар мына Минфин берем дегеле ошол акчаны, турбаны алып беребиз дегеле. Ош шаарына Жапалакка газ түшчөсү тартылып калмак. Сиз мындай бир чечкиндүү менен ушуну чечип берип койсоңуз болот эле. Мен ошол Ош шаарынан шайланган депутат катары элдин үнүн айтып сизге да киргенмин да, жеткиргенмин. Мен сизди сыйлайм, эми мурда чогуу чечкенбиз, бирок анча-мынча маселени ушул чечкиндүүлүк менен кылсаңыз жакшы болот. Андан кийин дагы канча кайрылдым, бир да сиз менен байланыша албадым да. Ошон үчүн биргеликте иштесек, элибизге жакшы болот. Айтыңызчы, Ош шаарында тесттин акыбалы кандай, бала бакчалардын акыбалы кандай, мектептердин акыбалы кандай, эртең кышта көмүр жок калып калбайбы? Баары график менен кетип атат. Буюрса баары даяр, проблема болбойт кышы менен. Кышында бир да мектепте проблема, бала бакчада болбойт, Кудай буюрса болбойт. Газ проблемасын кандай чечебиз? Сиз ошо проектине 2 миллион сом акча бөлүп бере аласызбы? Биз мына Акылбек Сөмбековичтен 1 миллиард Ош шаарына суранып отурабыз бул жерде. Проектке 2 миллион бөлүп бере аласыздарбы? Суроо магабы? Сизге суроо бердим. Ош шаарынын бюджетинен 2 миллион сом бөлүп бере аласыздарбы? 40 миң калкы бар Жапалакка проектин түзгөнгө 2 миллион акча кетет экен. Эмки жылга караштырып беребиз.
быйыл бүтө турган нерсе эмдиги жылга калтат да. Акылбек Сөмбекович, сиз өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз.